мектеп, бала бакча карантинге байланыштуу жабылганына байланыштуу бош убактыбызда неберем экөөбүз кой кайтарып, биргеликте кой сугарып, кой айдайбыз. Балам мага жардам берет. Boş vaktimizde ушинтип эмгек менен өткөрүп жатабыз. Саламатсыңар окуучулар. Кыргызстанда карантинге байланыштуу балам экөөбүз моюп чырпык болуп атабыз. Кел азыр кой. Ата, муну качан жагабыз? Муну кышында жагабыз балам. Кой бияка, үйгө. Бул аз да болсо үйгө жардам. Кышка даярдык. Силер да үйдө бекер жатпай, ушинтип ата-энеңерге жардам бергиле. Саламатсыздарбы? Биз кызым экөөбүз тамак жасап атабыз. Азыр карантин убагы болгондуктан кызыма тамак жасаганды үйрөтүп атам. Кызым, сен сайызын ачый бер. Мен этин туурайын. Суук тамак жасайлы ооз ачканга, Ушинтип атасына жардам берип жатат. Кичине шахмат ойнойлу. Сен жүрүлө. Анайын Бегим айкың ойногула. Мен калбы бул. Эрте мененки саан уйларды жайытка чыгарып баратабыз. Мен да атама жардам бергени баратам. Коронавирус ne болгонуна байланыштуу ушинтип үйдөн мал салга чөп салышканга жардам берет балам. Мал карашат. Үйдөгү Yağını götürüp arayın. Haydi. Arjana tut. Arjana tegana turbaysın da. Onu tutup salış gerek de. Жақсы tuzup sal. Үйрөнгөнүңө жакшы болот. Мына арада жүрүштө ушинтип жардам бериш керек. Аталарына үйүнө көрдүңбү? Үйдүн бокторунда тетакка төгүп тур мындай уктуңбу? Ия. Арага салып алып, көчөттүн түптөрүнө төгөбөз. Бул эмненин кызы? Эмнеге керек экен бул? Өрүккө. Өрүктүн түптөрүнө салса эмне болот экен? Жумшарат. Атадыңбы? Мына бала монтип төгөт мына. Лопатканы алып жаз.
Saltağına, buzdağına. Aradan ayağdan uzak tat. Tek şitte gelir. Bunun da kılıp. Саламатсыздар, урматтуу окуучулар, ата-энелер. Биз карантиндин учурунда кызым экөөбүз үйдө курак кураганды. Кызыма курактын формалары кандай кесилишин үйрөтүп атам. Бул нерсе кыз балага керек. Түз кес кызым. Түз кессең, тиккен нерсең да түз болуп, түз түшөт, кооз түшөт. Макулбу? Коронавирус оорусуна байланыштуу балдар үйдө карантинде. Мынтип бизге жардам беришип атышат. Жер жемиш айдап атканбыз. Мына мен неберем экөөбүз ол дорожка жасаганбыз, ошого ичип кеткенде үйрөтүп атам кызыма. Небереме, кана аяна. Андагы туруп атам. Кандай болот экен аяна? İçtikki kандай болот экен? İçtikki деген мындай Жакшы болот экен. жакшы болот экен. Үйрөнсө болот бекен? Ооба. Кызыктуу дагы экен. Ооба. Морекиде дорожка ушул экени ангели аяна жардамдашып, мына ичин бирик тигип атат. Үйдө карап кой, мына. Мен элемден үйрөнүп атам дейсиң? Энемден Жакты карабайт. мен энемден Шырдап. шырдак тиккенди үйрөнүп атам. Bir aylık karantin uçurunda Aynazik neverem ekөөбүz oroodогу gülдөрдүн түбүн жумшартып, суу куюп, жакшылап багып өстүрүп атабыз. Мындай неме жагдам багем гүлдөргө суу куюп. Тиндей куй, тиндей тияк жагып. Dokuzlar bizlerde karantinle baylanıştı. Maldır vardı. Baylanıştı. Göngörün oğlanıp yine vatabız. Özünler bilesiniz. Sarayda ağırıp cay yok. Vakt degen yok. Elçiye bak boğulap. Hemen kralı döşek. Kış kapısı menen görevimiz. Kartoşkanı olsa geçen ayda tutup koyganbız. Seni takacıylayız mı? Ayda param sen bunu sen suyda elmayısın, nasıl yok para karşı takacıylayız mı? Makul mu? Саламатсыздар окуучулар. Биз карантин учурунда кызым экөөбүз жер сайып атабыз. Апа бияка эмне айдайбыз? Бияка биз жүгөрү айдайбыз. Бери карай сууну жөнөп, биз бош учурларыбызда балам экөөбүз ушинтип пияз сугарып атабыз. Кышкыга даярдык. Азыр пияз бүткөндөн кийин биз чеснок сугарабыз. Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Биз ушул карантинде үйдө бош отурбастан кызым экөөбүз салат жасап атабыз. Кызым мага жардам берет. Салат жасайбыз, тамак жасайбыз. Китеп окуйбуз, ойнойбуз.